Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Орусиянын президенти Владимир Путин Орусия тарап кетиши коркунучу бар деп, Россия для русских кыргызча айтканда Орусия орустар үчүн деген ураанды көтөрүп колдонгон улуучулдарга кайрылуу жасады. Вот знаете, когда я слушаю наших, такие люди везде есть, в любом обществе, когда я слушаю патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ. Путиндин сөзү боюнча, улутчулдардын ураанын көтөргөн чала патриоттордун көбөйгөнү Путинде кооптонуу сезимдерин пайда кылат дейт. Эгер ушул ураан менен ойлоно турган болсок, Орусия мамлекети тарап кетиши мүмкүн. Эгер Орусия мамлекети тарап кетсе, биринчи кезекте орустарга зыян болуп калышы мүмкүн деп Путин өзүнүн интервьюсунда айтып атат. Чындыгында мекендештер, Советтер Союзу тарагандан кийин азыркы заманбап Россиянын курамынан чыгып, өз алдынча мамлекет болуп бөлүнүүгө аттанган республикалар өтө көп болгон. Мисалга алсак, Татарстан, Дагестан, Якутия, Бурятия, Карелия жана Ичкерия, азыркы Чечен Республикасы. Ушул республикалардын баары 90-жылдары эгемендүүлүккө аракет жасап, Москванын басымынан улам амбициялары ишке ашпай калган. Эгемендүүлүккө жетебиз деп канчалаган чечендердин өлүүнүнө себеп болгон Чечен согушу да унутулган элек. Россияда мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, 190дон ашуун улут жашайт жана ондогон улуттарда миллиондогон калкы бар аймактары бар. Кээ бир аймактардын экономикасы жана кен байлыктары орустар жашаган крайлардан ашып түшөт. Мындан сырткары мекендештер, Россиянын негизги душманы, стратегиялык душманы батыш өлкөлөрү дагы дал ушул максатты көздөйт. Россияны улуттарга бөлүп, майда-майда өлкөлөргө чачыратып салуу алардын эң негизги максаттарынын бири. Бул жөнүндө көпчүлүк политологдор айтып жүрүшөт. Ошол себептен Россия бийлиги улутчулдар менен күрөшүүнү токтотпойт мекендештер. Улутчулдардын көбөйүшү Москванын стратегиялык пландарына каршы келет. Бул биздин Путиндин сөзү боюнча кыскача чыгарылышыбыз болду. Биздин каналга катталып, Telegram каналыбызды жазып койдук. Ошол жактан күн сайын маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Сиздер менен Сираж Адилов болду. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.